İhlas suresi tuğanlar cakırçılıkты getiret eкен. Kemбагалдыкты getiret eкен tuğan. Jarir radıyallahu anhudan rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Men qara kul huvallahu ahad." Kim kul huvallahu ahad okusa, hina yadkhulu manzila, kaçan uyuna girgende. Uyuңузга киргенде ихласты окуп коюшуңуз керек экен. Эле пут кийим чечип атасыз. Ошо пут кийим чечип атканча эле окуп коюң, Эч кандай убакыт кетпейт. Не болот экен? Нафатлы факр мин ахли заликал манзил вал жиран. Бу ихлас сүрөсү жакырчылыкты ошол үйдөн дагы кошуналарынан кетирип берет дейт. Тамаша эмес бул. Бул раваху Табарани өзүнүн китебинде зикир кылган. Ва ахраж Абу Нуайм фил Хулья عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي أن يسمي على الطعام فليقرأ قل هو الله أحد إذا فرغ. Kim Bismillah'ını aytkanды унутуп калса тамак жеп бүткөндөн кийин эсине келип атат. Ихлас сүрөсүн окуй берсин дейт. Орунду алып калат дейт. Аллаху акбар.